Салих сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, меримин, берекесин тилөө менен биргеликте туткан орозоңуздар кабыл болуп, кылган ибадатыңыздар толук түрдө кемчилдиксиз кабыл болсун. Рахмат жааган Рамазан берүүсүнөн сиздер менен кайрадан жолугутуруңузга өтө кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто үй бүлөлүк консультант, психолог Асанова Сумая айым, Кечикпечи ата китебинин автору. Урматтуу Сумая айым, биздин студияга кош келипсиз. Рахмат жон, саламатсыздарбы? Саламатчылык, убакыт таап келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана биринчи эле сурообуз, күнү бою суусуз, ачка, тамаксыз жүргөн учурлар бул өтө узак убакыт болуп атпайбы? Адамдын психологиялык абалына кандай таасир берет? Рахмат жон чакырганыңыздар үчүн алгач. Негизи узак мөөнөттөгү ачкалык, суусуздук дегенде стресстик абал деп сурап атасыз да. Мисалы стресстик абалда, стресс бул эмне деп айтканда, кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаалдарга биздин организмдин көрсөткөн бир реакциясы деп айтсак болот да. Ал учурда баарына бирдей деп айта албайбыз. Бул стресстик абалды кимдир бирөө үчүн бул стресс эмес болуп саналышы мүмкүн. Бул дагы ар бир адамдын жеке өзүнүн абалынан көз каранды да, ички туруктуулугунан көз каранды. Мисалы, жалпы эле баарыбыздын эле дин боюнча сабаттуу эмессиз да, мисалы, илимибиз жок сиздердей болуп. Бирок өзүбүзгө ылайыкташкан акта ак, караны кара деген билген жагыбыз классикалык жактан эле билишибиз мүмкүн. Ошол себептен мен стресстик абалга кимдер кабылат дегенде, жанагы организмибиз даяр эмес учурда жүргөн адамдар үчүн бул бир аз оор болот, психологиялык жактан дагы. Бул негизи руханий жана физикалык тең салмактуулуктун кармалышы да. Ошол учурда биз ошол тең салмактуулукту бир учурда, бир жерде кармап алсак, бул проблема болбойт. Эгерде чын эле күнүмдүк көндүмдөрдө бул суусуздук, ачкалык, бул чын эле кимдир бирөө үчүн бул көйгөй, кимдир бирөө үчүн бул стресстик абал. Бирок эң жакшысы мен бир нерсе айткым келип атат да. Азыр учурда аябай популярдуу болуп атпайбы? Өзүңдү тааны, өзүңдү бил, анан өнүк деген сыяктуу. Бирок мен бир адис катары айтат элем, кандайдыр бир депрессиялык же стресстик абалда бирөө келсе мага, аны менен иштешүү үчүн тим эле 6 айлап созулуп кетиши мүмкүн да. Рамазандын эң жакшы жагы, Рамазанда 30 күндүк орозо болсо, ошол учурда адам толугу менен өнүгүп, өсүп, өзү каалаган бир абалга жете алат да. Бул аябай кызыктуу нерсе. Демек биз аң сезимдүү түрдө кабыл алышыбыз керек экен да. Башка учурда, мисалы, психологдорго кайрылганда же болбосо жардам иретинде келген учурда кандайдыр бир эки тараптуу күрөшүү менен, араң ошол процесстин жүрүүсү менен көп убакыт талап кылат да. Рамазанда жанагындай айткандай эле бул 30 күндүктө бул аябай позитивдүү стресс деп айтат элем да. Ошол себептен мен айтат элем ар бир адамга, эгерде биз Рамазанда ачкалыкты, суусуздукту аң сезимдүү түрдө кабыл алып жашасак, бул аябай жеңил деп айтат элем. Сонун жооп болду. Негизи Рамазан айында бир эле тамактан, суудан эмес, уйку режимибиз да өзгөрөт. Негизи эле бул уйку режими адамга канчалык түрдө психологиялык абалына таасир берет? Бул өтө чоң таасир берет. Эгерде биз атайын илимпоздор изилдеп айтып келген да, түнкү 11ден таңкы 4кө чейинки уйку бул өтө маанилүү уйку деп. Демек биз Рамазанда бул нерсени бир аз бузуп алышыбыз мүмкүн, бирок ошентсе деле адамдар ошол уйкуну дагы да бир калыпта кармоо максатында мен айтат элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, күндүз күн дагы 1 саат өзүнө уйкуга убакыт бөлүп берсе, бул дагы жакшы деп айтам да. Анткени уйкусуздук дагы адамды стресстик абалга алып келет. Ошол себептен ооз ачкандан кийин, ифтардан кийин, кечки намаздарын түккөндөн кийин дароо уктаганга мүмкүнчүлүк болсо, ибадаттарынан кийин, бул жакшы нерсе. Анан көбүнчө айтат да, бул психологиялык көз карашты айтканда медитация, аффирмация деген нерселер бар. Мен бул нерсени айтат элем, эгерде кимдир бирөө намазда болсо, диний жактан өзүн бир жетиштирген киши болсо, чыныгы медитация ошол болот эле да. Алар стресстен алып чыккан, жакындатуу сонун.
Өтө сонун жооп болду. Мен ошол суроодун артынан бир суроо жаралды да. Негизи бул Рамазан үй бүлөлүк майрам катары бизде калыптанып келе жатат да, буюрса жакшы жакка карайчы. Ушул Рамазан айында үй бүлөлүк абалдардагы мамилелер кандай болуш керек? Жана Рамазан кандайдыр бир үй бүлөлүк абалдарга психологиялык жактан таасир тийгизе алабы? Негизи адам баласы бул социалдашуу менен жаралат да. Биз сөзсүз кимдир бирөө менен пикир алмашып турушубуз керек, кимдир бирөө менен сүйлөшүп турушубуз керек. Бирок Рамазан айында эмнегедир адамдар мындай социалдык изоляцияга кирип калат да, эмоционалдык изоляцияга кирип калат. Бирөө менен пикир алмашуу азаят, ошол эле учурда социалдашуу азаят. Бул учурда дагы адамдар көбүнчө бир аз кандайдыр бир өзүн жетишсиздик элестетип алган учурлар көп болот да. Жанагы психологиялык стресс дейбизби, анткени ар дайым көрүшүп жүргөн, ар дайым сүйлөшүп жүргөн же болбосо социалдык тармактарда активдүү болуп жүргөн инсандар үчүн дагы бул бир аз ортодо бир аз үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн да. Ошол себептен мен айтат элем, эгерде ошондой стресске кабылгыбыз келбесе, анда биз эң алгач үй бүлөдөгү мамилени бекемдешибиз керек. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Жанагы ачка болуп эле суусуз калып, анан ошонун кумарын биз уйку менен өткөрбөшүбүз керек да. Үй бүлөдөгү адамдар мисалы буга чейин деле орозо кармалып келген, бизге чейин Кудай буйрса бизден кийин деле кармала турган нерсе да. Ошол себептен мен эле орозо кармап атам, мен эле ушундай ачкалыктамын, мен эле суусуздуктамын эмес, балдарыбыз эгерде кармап аткан болсо, алар менен дагы азыр позитивдүү ой жүгүртүү, позитивное мышление дегиз, бул аябай мода да. Ушул нерсени үй бүлөгө бир аз таасир берсек, жакшы нерселер, мисалы үчүн кызыктуу китептер болсо, бири-бирибиз менен окуп талкууга алсак деген сыяктуу. Албетте жумушка барып келгенден кийин адамдарда кандайдыр бир Рамазандын алгачкы бир 5 күнүнө чейин адам кыйналышы мүмкүн. Анткени адаптация боло албайчы. Андан кийин бул сонун бир калыпка түшүп калат деп айтат элем. Эң биринчи үй бүлөдөгү мамилени бир калыпка салгандан кийин адам улантып кете алат да. Сонун. Негизи эле адамдын өзүнө өзү руханий баа берүүсү же болбосо ички гармониянын сакталышы орозо айында психологияга кандайдыр бир таасир тийгизеби? Же болбосо инсан бул нерсеге даярдык менен жүрүш керекпи? Дагы деле бул жерде айтат элем, адамдардын баарына бирдей жооп берүү мүмкүн эмес бул суроого. Анткени илими бар адам бар, илими жок адам бар дегенде, жалпылап айтканда мен айтат элем, орозо, Рамазан айы бул өзгөрүүнүн айы деп айтат элем да. Бул аң сезимдүү түрдө биз, мисалы үчүн сезимибиз, акылыбыз, денебиз бул үчөө бир калыпта, бир учурда бири-бири менен байланышкан учурда. Андан башка күндөр андай боло албайбыз. Мисалы үчүн азыр мен эфирде сиз менен отурам, бирок менин оюмда түркүн башка ойлорум бар. Азыр мен чыгып каяка барам, эмне кылам деген сыяктуу. Рамазанда ушул 3 сезим тең бир учурда, бир жерде турган үчүн аң сезимдүү түрдө жашайт экен да адам. Мисалы үчүн денеси дагы, сезими дагы, акылы дагы токтоп турган бир учур болот да. Ошол себептен бул толугу менен психологиясына таасир берет, бирок кимдер көп кыйналат? Дагы деле болсо, жана даярдыгы жок болсок, биз да кыйналабыз да. Мисалы, бир жумада 2 жолу орозо кармаш керек деген адамдар бар, алар кармашат ар дайым. Алар үчүн бул көйгөй эмес да. Жөн эле жүрүп орозо кармаш керек деп, мисалы, канчалаган адамдардын эмне үчүн орозо кармаш керек дегенде, жана айткандай эле классикалык түрдө жооп бере алабыз да. Ой, бул деген сооп болот экен деген сыяктуу элечи. Анын тереңдетилген маанисин билген сайын адам, мен ойлойм, жеңил өткөрөт бул Рамазанды. Негизи Рамазанды караганда эч ким мындай аң сезимдүү түрдө бирөөнү сөкпөйсүн, бирөөнү жамандабайсың, ушактабайсың, же болбосо кимдир бирөөгө тарынбайсың дегенде карасаңыз 30 күн ичинде биз аябай эле мындай өнүгүп чыгып кете турганчалык мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да. Негизи эле дин менен психологияны айкалыштырууга мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Мен ар дайым айтам, негизи динде психология жок, же психологияда дин жок деген сыяктуу сөздөрдү бүгүнкү күнгө чейин талаш тартыш менен келебиз. Бирок жанагы бир кишилер айткандай, бир жерден окуп калдым эле, эгерде адам өзүнүн акыйдасын билбесе, өзүнүн дин жагынан сабатсыз болсо, анда психологияны изилдеген бул харам деген сыяктуучу. Демек, психологияны кантип биз айкалыштырабыз? Бизде карап турганда ошол эле жана айткандай медитация деп атабыз, аффирмация деп атабыз. Булар деген жөн эле бир тараптуу көз караш менен карап, бул деген ушундай көзүңөрдү жумуп алып отуруп анан тилеңгиле деген нерсе эмес, же болбосо өзүңөрдү ушинтип тынчтандыргыла дегендик эмес. Бул жерде диний көз караш менен караганда дагы шүгүр деген нерсе бар, эртең менен туруп аффирмация айткыла деп психологдор айтса, бирок диний көз карашта караганда эртең менен турганда Кудайга шүгүр кыл. Кичинекей
бир кыска баягы өлүм уйкусунан ойгондон сен шүгүр кыл же болбосо зикир айт. Булардын баары ошол эле медитация, ошол эле аффирмациянын диний көз карашындагы деп айтат элем да. Ошол себептен туура көз карашта болсок, албетте бул жерде жеке менин оюм, эч кандай бир адашып бир жерге барып калдык деп айтпайм. Жалпы баары үчүн жооп бере албайм, бирок менин көз карашым ушундай. Сонун. Негизи ошо терминдерди, балким психологиялык терминдер бүгүнкү күндө бизде психология деген нерсе аябай өнүгүп атпайбы? Жана өзүңдү сүй, өзүңдү урматта, өзүңдүн границаңды кой деген сыяктуу нерселер көпчүлүк учурда үй бүлөлөрдү бузууга алып келе жаткан сыяктуу да. Анткени аял кишинин аялдарга, негизи жалпы айымдарга бул нерсе көбүнчө милдетти унуттуруп, укукту көбүрөөк үйрөтүп жаткан сыяктуу да. Ушул нерсени биздин каада салтыбыз менен аягылыштырсак, же балким терминдерди алмаштырсак, бул психология илимине эч кандай таасир этпейби? Менин оюмча таасир этпейт, бирок деген терминдерди алмаштыруу дегенде кандай термин экенин мен билбейм, бирок деген бул дагы болсо адамдын жеке позициясы, жеке көз карашы, жеке пикири болуш керек деп айтам да. Анткени бизде билесиздер, топтук психология деген бар. Бирөө кайсыл жакка баратса, артынан сөзсүз ээрчип туруп барыш керек да, өзүнүн жеке ою, өзүн токтото билиш керек мисалы. Анан биз эң биринчи, мен ойлойм, биз туура жолду табуу үчүн алгач сиздердей болгон динди изилдеген жакшы бир маалымат болуш керек. Анан өзүбүздүн салттуу тарбия өтө маанилүү, өзүбүздүн баалуулуктар өтө маанилүү. Ооба, мисалы үчүн карасаңыздар, өнүккөн өлкөлөрдө эмнеси менен өнүгүп атат дегенде, маалымат боюнча өнүгүшү мүмкүн, же болбосо өлкөсү боюнча өнүгүшү мүмкүн. Бирок чыныгы баалуулугуна келгенде алар баалуулуктан кур калды да. Бизде эмне? Биздин эң бетке коюп мактана турчу нерсебиз бул биздин баалуулуктар. Мисалы, улууну урматташ керек, кичүүнү ызатташ керек, же атаң келгенче тамак жебей туруш керек, атасы келгенче, же болбосо баары чогуу жеп бүткөнчө эч ким туруп кетпеш керек деген сыяктуу. Бул мындай караганда майда бир көрүнүштөр болушу мүмкүн, бирок деген мында көптөгөн бир чоң философия. Ооба, бул нерсени биз аябай көңүл бурушубуз керек да. Биздин салттык тарбия өтө маанилүү. Биздин, сиз айткандай, жана этнопедагогиканы азыркы тарбияга биз кошушубуз керек деп айтат элем. Эгерде биз руханий багытта бир багытыбызды оңдобосок, анда биз дагы ошол өнүккөн өлкөлөрдөй эле өзүбүздүн сырткы өлкөбүздүн өнүгүүсү менен мактанып, өзүбүздүн улутубузду же болбосо баалуулуктарыбызды жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен ар бир аял киши болсун, эркек киши болсун, өзүбүздүн салттык тарбияга токтолуп кеткенибиз дагы жакшы. Мисалы, өзүңдү сүй, анан жеке чек араңды кара деген сыяктуу. Буларды караганда жеке чек ара дегенде дагы ар ким ар кандай түшүнөт. Мисалы, кээ бирөөсү болсо, болду, мага эч ким эчтеке айта албайт, бул деген мен жеке чек арам деп айтат да. Бирок деген жеке чек ара дегенде сен өзүң акты ак, караны кара деп айта ал деген сыяктуу да. Бул диний көз карашта баягы күйөөңө барып туруп, же болбосо жок мен сенин балдарыңды бакпайм, же дагы кандай ушул биздин салттык тарбияга каршы келе тургандай бир нерсе жок деп айтат элем да. Ал нерсеге барбашыбыз керек. Болгон эле баягы өзүңдүн позицияң болсун, өзүңдүн жеке пикириң болсун. Бул өтө маанилүү. Сонун. Негизи сиз менен сапарлаш болуп калдык дегенде бир көп баарлашуу болуп калды да. Ошол баарлашуудан мен биринчи жолу психологияда бизге бир өтө мындай жат болбогон нерселер бар экенин сиз аркылуу биле алдым да. Ошондо жакшы бир баарлашуу болду эле. Балдардын психологиялык травма деген сөз психологияда да жок, дин сыяктуу деп айттыңыз. Ошол нерсе мени аябай жакты да. Ушул жөнүндө бир аз токтоло кетесизби? Азыр бул дагы аябай популярдуу болуп аткан тема. Мисалы, детская травма деген нерсе бар да. Бирок деген балалык травма бул качан дегенде, азыр ар бир эле экинчи бала менин жеке балалык травмам бар деп туруп чоңоюп атат да, эмнегедир. Бул дагы болсо, балдар эми булар чоң киши болуп көргөн эмес да, чоң киши бала болуп көргөн. Демек биз деген балдарга өзүбүздүн жеке оюбузду таңуулабашыбыз керек да. Анан отуруп эле, эгерде мен психологко барсам, менин жеке балалык травмам бар экен деп, мен ошол травма менен жашап, балдарыма да ал нерсени мен таасир бербешим керек да. Травма дегенде мен эмнени кабыл алам? Бул албетте менин жеке оюм. Бул жерде башка кесиптештеримдин дагы кайчы пикири болушу мүмкүн. Ага да айтайын, бул жеке оюм. Эң биринчи бул балалык травма. Бул эмне болушу мүмкүн? Атаң сени урушуп койсо же апаң урушуп койсо, бул деген травма деп айтпайт элем да. Болгону кандайдыр бир зордук зомбулук болсо, же жакын кишисин бул дүйнөдөн жоготуу болсо, же болбосо кандайдыр бир ата-эненин ажырашуусу болсо, орчундуу бир маселелерде чындыгында балдарда бул балалык травма болот
таасир этет. А бизде азыр эмне болуп атат? Бул популярдуу тема болгон үчүн отуруп эле ар бир эле менин бала кездеги травмам бар экен, мени атам кичинекейимде урушуп койгон экен көрсө, анан апам ушинтип койгон экен эмес. Муну дагы биз аң сезимдүү түрдө анализдей билишибиз керек да. Азыр бизде эң чоң маселе анализ маселеси болуп атат. Мындай бул туура эмес деп жеке анализибиз жетишсиз болуп атат да. Анан бирөө ушул жардам берет экен барыш керек десе, ахалай махалай эчтеке болбойт ал жерде деген чыныгы сизде көйгөй барбы, эмне көйгөй бар? Мисалы үчүн кечээ эле мага бирөө келди, мен кадимкидей эле өзүмдү өлтүргөнгө аракет кылдым деген сыяктуучу, суицидке жакындаган киши. Анан ал киши менен иштөө дагы оор бир көптөгөн узак убакытты талап кылат. Ошол учурларда мындай караганда ал травма. Анын эгерде ошол өзүн жипке байлап өзүн асам дегенде аны көргөн баласы бул травма алды. Бул көрдүңүзбү? Ушул бул травма чындап эле. Апасынын ошол жерде өлө турганын көрүп аткан. Же болбосо өлбөсө деле өзүн өлтүргөнгө аракет кылгандыгы. Бул бала үчүн травма. Анан отуруп алып эле сөз менен айтып эле мен эртең өлөм, мен коем деген бул бала үчүн травма дегенде бул жөн гана баланын бараткан туура багытын бузуу деп айтат элем да. Негизи балдарды психологиялык жактан Рамазанга даярдоодо эненин канчалык орду бар? Эненин таасири аябай көп. Мисалы үчүн ар дайым эле айтып келебиз да, бала тарбиясында энелер көп пайызда таасир эте алат. Аталар дагы таасир этет. Бирок аталарга караганда эне ар дайым баланын жанында болгон үчүн, эне ар дайым бала менен байланышта болгон үчүн энелердин таасири көп. Мисалы үчүн энелер, эне катары мен да айтам да, эгерде мен өзүм үшүп аткан болсом, эмнегедир балам да үшүп аткандай сезилет да. Эмнегедир мен курсагым ачкан болсо, балам да курсагы ачкандай сезилет. Демек, бала менен эненин ортосундагы байланыш бар. Бул нерсени жокко чыгара албайбыз. Кээ бир апалар айтат да, эмне үчүн мен бала багып отурушум керек үйдө? Эмне үчүн мен баланы карап отурушум керек? Мен деле сыртка чыгышым керек күйөөмдөй болуп деп. А бирок бул бизге берилген, бул мындай айтсам, рахат да. Бала тарбиялоо, баланын тилин билүү деген бул деген рахат. Биринчи кадамын көрүү, ооба. биринчи сөзүн угуу. Эмнегедир акыркы учурларда бул бизде бир аз жүк катары кабыл алынып атат да. А эгерде биз аларды жүк катары көрсөк, эртеңки муун кандай болуп чоңоет да? Эртеңки муун кандай апа күтөт? Кандай апа болот деген сыяктуу. Ошол себептен жакшы иш болсун, жаман иш болсун, пайдалуу иш болсун, пайдасыз болсун, энелердин таасири өтө көп. Бүгүнкү күндө жана виртуалдык жашоолордо психологиялык дейбизби, же болбосо жана мындай айтайлычы, профессионалдуу эмес психологиялык жайылтуулар, ар кандай курстар, кыска мөөнөттүк, же болбосо ушунча 3 күн келсең мен сага ушундай психологияны ушундай бир жаатын үйрөтүп салам деген сыяктуу нерселер болуп атат да. Ушундай бир туура эмес маалыматтар менен кантип күрөшүүгө болот? Азыр аябай күрөшүү жакшы болуп атат окшойт. Ички иштер министрлиги тарабынан. Анткени мен жакында эле Ош шаарына семинарга барып калдым, атайын семинарга чакырышкан. Анан ошол жерде уюштуруучулар чалып калды, сизди изилдеп, спикерлерди аябай изилдешип, силердин бардык телефон номер, адрестериңерди алды, сизге чалат депчи. Анан мен сурадым да, эмне себептен десем, көрсө, азыр деген изилденип калыптыр. Дипломдуу психолог, сертификат алган психолог деген сыяктуу. А эгерде чыныгы жанагы психологияны окуп, дипломдуу психолог болсо, аларга уруксат экен да. Анан мен бул нерсеге ыраазы болдум бир чети. Анткени азыр чын эле жанагы анализ темасын айтып калбадыкпы? Адамдар анализдеш керек да. Каяка кайрылыш керек. Анан айтат эмеспи, бир сөз адамды жашатат дагы, бир сөз адамды өлтүрөт дагы деп. Ошол себептен аябай жардамга муктаж болуп аткан киши үчүн кимдир бирөөнүн жакшы сөзү аны жашатышы мүмкүн. Кимдир бирөөнүн туура эмес багыты аны башка багытка багыттап коюшу мүмкүн деген сыяктуу да. Ал жагынан мен ушундай жооп берет элем, жакшы иштеп атышыптыр. Сонун. Негизи эле психология дегенде же болбосо диний көз караш менен караганда, чынында бул өөн учурай турган термин катары кабыл алабыз да. Бул эми жашыруу нерсе эмес. Ооба. Бирок Рамазан айы келип атканда сөзсүз түрдө биз ар тараптуу карашыбыз керек. Анткени адамдын бүгүнкү биздин 21-кылымда технология өнүккөн заманда бул нерсе жашыруун сыр эмес. Негизи эле аял кишилерди үй бүлөсү мейли бала чакасынан мурда өзү аял Рамазанга кандай даярданыш керек? Аял киши Рамазанга кандай даярданыш керек дегенде, аял киши бул үй бүлөнүн шамы да. Ооба.
Анан эгерде аял киши энергиясы жок отуруп калса, шамдын өчкөнү дегендик да. Ошол себептен эң алгач жан дүйнөсү тынч болуш керек да. Жан дүйнөсү тынч адам, жүрөгү тынч адам ар дайым өзүнүн максатына жете алат да. Анан өзүнүн жан дүйнөсү жакшы эмес, башка бир адамдын жан дүйнөсүн же жаратын таңам деп анда адашат да. Ошол себептен айтат элем, мен психологиялык жактан ар бир аял заты жан дүйнөсүн угуш керек, жан дүйнөсү менен иштеш керек. Мисалы, кыжаалатчылыгы менен күрөшүш керек деген сыяктуу. Жанагы күтүлбөгөн сырткы кубулуш менен организмдин көрсөткөн реакциясы кандай болот дегенде, Рамазанда ушинтип айттык, жөнөкөй жашоодо дагы аял киши эмнелерге даяр болуш керек. Өзүн өзү билет да, мисалы үчүн баласынын көйгөйү бар, жолдошунун көйгөйү бар деген сыяктуу. Ошолордун баарын чогултуп, бул көйгөйбү деген суроону коюш керек да. Бизде көпчүлүк учурда ой менде проблема деген киши көп да. Анан мен айтам да, сиздики проблемабы? Ооба. Андан көп, андан чоң проблемаларды айтам да. Бул проблема, мисалы үчүн десең, ой кудайга шүгүр, мен проблемам жок турбайбы деп анан кетет да. Ушул сыяктуу эле. Мисалы, проблема деп, өзүбүз көйгөй деп, аябай өзүбүздүн жан дүйнөбүздү бир оор таштарды жүктөп алгандай болбой, ошол нерсени бошотконго аракет кылсак жакшы болот да. Мисалы, мен жолдошум менен жакшы сүйлөшө албай атам, же балдарым мени укпай атат деген апаларды айтам да. Мен тааныган ата-энелер бар. 15 жашта баласы ДЦП. Ал деген баспайт, турбайт, жатат. Эми 15 жаштагы бул чоп-чоң киши да, аны көтөрүш керек. Ага жардам керек. Ал бир киши аны көтөрө албайт. Анан ошол проблемабы, же сиздин азыркы айтып атканыңыз проблемабы дейм да. Дегенде, ой жок, меники проблема эмес экен көрсө деп. Демек биз деген жана социалдашуу боюнча жаралганбыз. Ошол социалдашуу менен жаралганбыз дегендик ушул да. Биз көйгөй деп атканыбыз чөйрөдөгү башка адамдарда кандай көйгөй бар экенин билбейбиз да. Өзүбүз менен өзүбүз көмүлбөй, ошондой даярдык кылышыбыз керек. Сонун жеп болду. Негизи эле ошо Рамазан айы адамдарды арулукка, адамдарды мээримдүүлүккө, негизи эле жалпы ушул Рамазан айы бизде кандайдыр бир өзүнүн берекеси менен психологиялык башка бир абалга алып келет да. Бул биздин кааласак кабыл алуучу нерсе да. Негизи дүйнөлүк психологияда Рамазанды кандай кабыл алышат? Же болбосо психология илиминде Рамазандын өзүнүн орду барбы? Психология илиминде атайын бир термин менен Рамазандын орду бар деп уккан эмесмин. Мүмкүн бардыр. Бирок деген жалпы мындай караганда улуу илимпоздор дагы, ошол эле улуу медициналык докторлор булардын айтып кеткени, жазып кеткендери бар да. Рамазан дебесе дагы орозонун адамга тийгизген жакшы таасирлери. Мисалы үчүн 30 күндүк орозодо адам өзү деле өзүн байкай алат да. Мисалы карап турсаңыз, кадимкидей биздин денебиздин дагы өзгөргөнү байкалат, биздин терилерибиздин өзгөргөнү байкалат. Ошол эле учурда биздин жан дүйнөбүздүн тазарганы байкалат. Ошол эле учурда биз жанагы ар кандай өзүбүздүн туш келди ой пикирибизди ар жерге айта бербеш керек экенин үйрөнгөнбүз. Мисалы, кимдир бирөөнүн артынан сүйлөбөш керек экен. Орозо дегенде сөзсүз эле суусуз, анан ачкалык эмес, сөздүн орозосу, көздүн орозосу. Мисалы үчүн атайын изилдөө бар да, 1 мүнөттө дейт, адамдын көзү 100 000 маалыматты көрө алат дейт да, 1 мүнөттүн ичинде. Эми ошол көргөн маалымат, бул деген бизди ушундай жараткан да, маалыматты көргүлөө деп. Бирок кандай маалыматты көрүп атабыз да? Алган маалыматты толугу менен биз эмне кылып атабыз? Кабыл алып атабыз. Анан ошого жараша биздин кыймыл аракет баратат. Дегенде биз карап ушул нерселерден арылат экенбиз. Бул пайдасы, мен ойлойм, аябай көп. Анткени жана дагы айтпадымбы? Канчалаган адамдар мен өзгөрөт элем, өнүгөт элем деп туруп, узак мөөнөттө аракет кылып жеңе албаган учурлар бар. Бирок 30 күндүк орозодо адам мыкты болот. Бул балким азыр биздин темага тиешеси жоктур, бирок мен китеп сүйгөн адам катары бул теманы сурабай кете албаймын. Кечикпечи ата деген китептин ушул темада аталып калышынын сыры эмнеде? Эң сонун суроо. Негизи бул китепти мен 14-15 жылдан бери ушул психология жаатында жүрөм. Анан ата-энелер менен көп иштештим да. Ата-энелер менен улам иштешкенде менде блокнотторум аябай толуп кетти да, күн сайын жана фиксировать этип жазасың да. Эмне маселе, эмне кандай, анан ошолордун эле жыйындысы деп айтат элем да. Анткени ал жерде мага бизге кайрылган ата-энелердин басымдуу бөлүгү булар апалар. Бирок китептин ичи толугу менен аталар үчүн эмес. Ал жерде жөн гана аталарга фокус койгонбуз. Китепти окуп койгон жерим бар, бирок ошо окуп анан жыйынтыгында эмне үчүн кечикпечи ата болду деген суроо келген да. Анткени ошол мүмкүнчүлүк болсо сурап атпаймынбы? Сонун. Тарбияда дагы аталардын орду бир аз жетишпегендиктен, анан жөн эле мен аталарды чакыруу
бир үнү менен ушундай жазгам, кечикпечи ата деп. Бирок сиз жакшы окуп көрүп турсуз, ичинде апаларга да, аталарга да тиешелүү үй бүлөлүк китеп болуп чыкты. Ичиндеги окуялардын баары болгон окуялар. Мисалы, жакында эле аталарга атайын ошол семинар уюштуруп, ошол китептин негизинде тест болду. Анан айтышат да, негизи Рамазан бул жаңылануунун бир айы деп атпайбызбы? Бирок тилекке каршы өтө кыска убакыттын ичинде сагынган бойдон, куса болгон бойдон калып калабыз. Ошентсе дагы Рамазанды аябай күттүк. Буюрса, ушул Рамазан айында толугу менен ар бир күткөн киши бул өзгөрүүгө даяр киши деп айтат элем да. Ар бир толкундануу менен күтүп ошол айга жеткен киши бул кадимкидей жаңыланууга даяр киши деп айтат элем. Демек, баарыбыз жаңыланганга муктаж экенбиз деп айтам да. Анткени көптөгөн кишилер Рамазанды бир жылдын ичинде кайра экинчи жыл келгенге чейин сагынуу менен күтөбүз. Ооба. Убактыңызды бөлүп бергениңизге, ушул жакка келип тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизде эркин микрофон. Жалпы кыргыз элим баарыңыздарды, мусулман бир туугандардын Рамазан айы кут болсун. Куттуу Рамазан баарыбыз үчүн берекелүү болсун. Кимдин кандай ой максаттары болсо орундалсын. Анткени Рамазан айында ушунчалык бир мүмкүнчүлүк болот. Эч бир нерсе тоскоол боло албайт. Койгон максатыңа жетесиң деп мен ишеним менен айтып кете алам. Анткени бул Рамазандын бир сыйкырдуу өзүнүн жакшы бир касиеттерин көрүп эле келебиз да. Ошол себептен жаңылануу айы кут болсун деп айтат элем. Чоң рахмат. Урматтуу эже сиңдилер, рахмат жаган Рамазан берүүсүнүн алкагында бизде бүгүн конокто психолог, үй бүлөлүк консультант, кечикпечи ата китебинин автору Асанова Сумая айым болду. Баарыңыздардын үйүңүздөргө бейкутчулук тилейбиз. Туткан орозоңуздар, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Салих накта даам чеберлери. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун.
Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер